Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты, Ыйман Нуру фракциясынын лидери Нуржигит Кадырбеков. Кол чапыңыздарчы. Карына шүгүр. Ар бир адамдын төбөйүнө жарына шүгүр. Чөлүнө тоосуна шаарына шүгүр. Ушундай жаштарга, келечек мундарга акыл айта турган, көзүнө көз, сөзүнө сөз боло турган, бата бере турган Осмон Акундай атабыздын барына шүгүр. Караңыз. Ушунчалык сый урмат менен, кадырбак менен картайганын караңыз. Сөз өтүмдү жүзү нурда экендигин байкалганын караңыз. Сакалынын жайкалганын караңыз. Жанын жары болгон, үйүнүн жары болгон, кышынын жайы болгон, түнүнүн айы болгон, сезиминин гүлү болгон, жүрөгүнүн үнү болгон байбичесинин нурданып турганын караңыз. Ушунча элдин көңүлүн бурганын караңыз. Ар бирибизге Кудай Таала ушундай карылык берсин, ушундай бакыт берсин. Чын атаң апаң сыйлап калыш керек экен. Bir günü girsen körpede oturat, bir günü girsen kravatta oturat, bir günü girsen divanda oturat. Bирок бул чындык, bir gün карасаң ошол диван бош калат, ошол көрпө бош калат, ошондо ат диндеп калат экенсиң. Ошон үчүн ким bir gün сыйлап калса, ата бейиштин эшиги болсо, бейиш энелердин таман астында. Ар бирибиз аталарды, апаларды сыйлайлы, батасын алалы, ошол менен өсөлү, жылдыз болуп жанагы алыстарга баралы. Мен тилегим ушул. Мен атамдын өмүр баянын атайын окуп келдим. Кыргызстан чыккан биринчи мигранттардан экен. Согуш учурунда Карагандага барып иштептир. Андан кийин Сүлүктүгө барып иштептир. Кайра Акбалага келиптир. Кайсыл жерде иштебесең майын чыгарыптыр. Ошол жерге жагыптыр, батыптыр дегендей. Анан кайра Акбашага келиптир. Жылкы тармагында иштептир, чарба тармагында иштептир. Ошол заманда билесиздер, Жигули, Нива тартыш заманда бирде Москвич утуптур, бирде Жигули утуптур, бирде Нива утуптур. Керек болсо мына 2022-жылдагы бир мектепке спонсор болуп, анын камаларын, класстарын жасалып алып бериптир. Балыктын аркасынан эс калбайт дейт, жүзүп өткөндөн кийин. Учкан кумуштун аркасынан эс калбайт дейт, анан иштеге кылганын аркасынан эс калбайт дейт. Атабыз эмгеги менен дагы жакшынакай уулдарды, кыздарды тарбиялагандыгы менен дагы аркасынан эс калып жүрүптүр. Бүгүнкү күндө 9 баласы бар экен, алар да агарып, көгөрүп, акар шакар болуп бүгүн төрүбүздө отурат. Кудайым болбосун, борбосун, силерге чоң рахмат. Анан дагы бирдеке айтып коеюн. Бүгүн абдан жакшы көрүнүш, төрдө 100гө чыккан ата менен байбичеси отурат. Азыр болсо төргө керек болсо астынан да апта элек келин менен күйөө баланы чыгарып коюп атабыз. Ошо келин төргө чыккан бойдон кайра жерге түшпөй коёбуз. Чындыгында төр аталарыбыз болду. Мен эмне үчүн келдим? Батасын алайын деп келдим. Батасын алып, анан мен да бир келечегим кең болсун, жылдыздай болуп жанайын деп келдим. Аталарым батасын алып калалы. А дегенде тилегин акта, анан сыйла, макта, тапта, анан кийин кардын сөзүн тапмасак да дейт. Бар болуңуздар, бүгүнкү тойдун ээлери кандай бактылуубуз. Анан ушунча адамдын мээнетин сыйлап, биз Ыйман Нур фракциясы өзүбүздүн жыйыныбызды өткөзүп, атабызга атайын Ыйман Нур фракциясынын ардак грамотасын тапшыруу чечимине келдик. Ошон үчүн Мусакунов Осмон Акун атабыз Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин Ыйман Нур парламенттик фракциясынын ардак грамотасы менен сыйлансын. Аны барып тапшырам. Ошондой эле атабыз акталар иштеген экен. Акталарынын дагы акими атайын мамлекеттик кызматтан сыпаратчысы деп туруп, өздөрүнүн ардак грамотасын тапшырууну, куттуктоону мага тапшырды. Окуп коеюн. Акталар райондук мамлекеттик администрациясы куттуктоо, урматтуу Осмон Акун ата. 100 жыл бул күндөрдө элестете алгыңыз чоң сан. Бирок сиз өмүрүңүздү татып өткөрүп, кадимки жашоо образын толук менен өзгөрткөн көптөгөн тарихи окуяларга күбө болуп катышып келдиңиз. Ошол учурда сиз жашоодон ырахат алууну билген жана тагдырдын баардык оош кыйынчылыктарына философиялык көз карашта алардан көптөгөн артыкчылыктар жана кубанычтын себептерин тапкан күчтүү адам бойдон калдыңыз. Сиз баглаган жана сизди абдан жакшы көргөн чоң үй бүлөңүздүн курчоосунда дагы көп жылдар жашашыңызды жана сизге чын ден соолук, өтөлгөн өмүрүңүз мындан ары да дөөлөттүү карлыктын коштоосу менен эл сыйынан өксү болбой өтүүсүн каалап, эл жолдо болсун. Кол чапкылчы туугандар, өз колу менен тапшырып аткан чагы атабызга. Атабыздын өмүрү узун болсун. Атабыздын батасын алганга биз дагы шашылалы. Илгертен улуу сөз бар. Карысы бардын ырысы бар. Кары сөзүн капкаса, кары сөзү жаштарга керек болсо тары болуп турбайбы дейт. Атабыздын өмүрү узун болсун. Ушунча урмат сыйлап бөлүнүп, төрдүн көркү болуп дагы көп жашасын. Атабыздын дагы өмүрү узун болсун дейли. Азыр эми